не смыкала наша Родина. Батырлардын эрдигин даңазалаган иш-чара Талас шаарындагы Жеңиш сейил багында уюштурулду. Ага облустагы эмгектин ардагерлери жана мекеме уюмдардын жетекчилери катышып, согуш жылдарында мекен үчүн жан берген аталардын эстелигине гүл чамбар коюшту. Жеңиш күнүнө арналган майрамды Жибек апа жыл сайын чоң кубаныч менен белгилеп келет. 94 жаштагы оруктун ардагери кезинде тылда эмгектенген. Учурда Талас районунун Кырказык айылында жашап, уул кыздарынын сый урматын көрүүдө. Ардагер апа бүгүн да сүйүнүп, жаштарга бакубат жашоо, тынчтык каалап, батасын берди. 3 кыз, 5 эркекти өстүрдүм. Баары интелеген, келиндерим интелеген. Кудайга шүгүр. 80-90 небере чөйрөм бар. Картайды каран, тамеки чапкам, чөп жыйгам, кылбаган аракет машак тергем, кырманда иштегем, мала теңкедеген болсо да. Иштебегеним калган жок. Тынччылык болсун. Ошо жана Куран уруштан сактасын силерди. Көргөнүңөр жакшылык болсун. Кагылайындар. Ден соолукта болгула. Ушул саман силерге кут болсун. Батырлардын эрдиктери эскерилип, Куран түшүрүлдү. Андан соң президенттин Талас областындагы ыйгарым кокут өкүлү Нурлан Дарданов мында келген оруктун ардагерлерин, аксакал ата-апаларды Жеңиштин 79 жылдыгы менен куттуктап, алардын кырчында жаш кезинде азыркы келечек үчүн жасаган эрдигине таазим кылды. Мындай согуштар, экинчи дүйнөлүк согуш болбосун, жерибизде тынччылык болсун, жалпы эле дүйнө жүзүндө тынччылык орноп, ушундай жакын келечекти камсыз кылган ата-бабаларыбыз сиздер чоң таазим этебиз. Дайыма алардын эрдиктери эч качан унутулбайт. Кыргыз элинин жүрөгүндө терең сакталат. Биз 9 майды дайыма эскерип, Жеңиш майрамын белгилеп, түбөлүккө мунга калтырышыбыз керек. Баарыңыздардын майрамыңыз кут болсун. Өкүнүчтүүсү Талас областында Улуу Ата мекендик согуштун ардагери калбай калды. Акыркы баатыр 98 жашында bir күн мурда 8 майда каза болду. Душманды жеңип бейпил жашоону тартуулаган аталардын эрдиги жана апалардын эмгеги эч качан унутулбайт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.